Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Орусия президенти Владимир Путин чет өлкөлөрдүн башчылары менен өкмөт жетекчилерин куттуктап, анын тексти Кремлдин сайтына жарыяланды. РФ лидери Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго да кайрылып, эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилесин жогору баалаган. Өз куттуктоосунда ал Бишкектеги октябрь айында болуп өткөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасына оң баа берген. Макулдашууларды ишке ашыруу саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөдөгү ЭП, ЖКК, ШКУ, КМШ, ошондой эле башка структуралардын алкагындагы кызматташууну илгерилетүүгө өбөлгө болот деп айтылат текстте. Булак Назар Ньюс Кейджи. Ташиев өлкөдө криминалга каршы күрөш аяктап калганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда криминалга каршы күрөш аягына чыгып калганын 31 декабрда Фейсбукка жазды. Ал мындан ары өлкөдө криминалдык топтор мыйзамдагы уурлар болбойт деп белгилеген. Мурдагы башчылардын аттарын атабай эле коеюн. Баары эмес, бирок көпчүлүгү криминал менен коюн колтук алышып кеткен. Криминал менен күрөш такыр болгон эмес. Тескерисинче өздөрүнө жакпаган оппозициячы саясатчыларга криминалдарды жиберип, айрымдарын өлтүртүп, колдонуп жүрүшкөн. Бул эч кимге деле жашыруун эмес. Баарыбыз эле билебиз. Булардын баары кечээ эле көз алдыбыздан өткөн окуялар деп жазган Ташиев. Кримтөбөл деп таанылган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. 9 октябрда атайын кызмат аны менен байланышта болгон 40тан ашуун адам кылмыштуу топтун мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы $1 миллиард активдер камакка алынганын билдирген. УКМК көп өтпөй 225тен ашык мамлекеттик кызматкердин уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бардыгы аныкталганын маалымдаган. Алардын ичинен 133 кызматкер Камчы Көлбаев менен 92 адам Райымбек Матраимов менен жашыруун байланышта иштешкен аныкталып, алардын 70тен ашыгы кызматтан алынган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, бажа кызматында 85 кызматкердин уюшкан кылмыштуу топко байланышы аныкталып, 50 чактысы кызматтан айдалган. Булак Азаттык. Качкын президент Курманбек Бакиев кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу анын социалдык тармактагы баракчасында жарыяланды. Жаңы жыл барыңарга жакшылыктын, ийгиликтин, токчулуктун жылы болсун. Дүйнө жүзүндө, ошонун ичинде биздин өлкөбүздө согуш, кан төгүлгөн каргашалуу күндөр кайталанбасын. Көп улуттуу мамлекетибиз ич-ара кагылышуулардан, ич-ара адамдардын кыянат аракеттеринен сырткары болуп, дайыма жергебизде тынчтык, ынтымак өкүм сүрсүн. Азыркы учурда өлкөбүздө абдан чоң өзгөрүүлөр болуп, экономика көз көрүнө жогорулаганы байкалып, элдин жашоосу жакшы нукка бурулганы сезилип, сыртта жүрсөм да ичимди жылытып, кубандырып турат. Ылайым эле Кыргызстаныбыз ушул жолдон тайбай, адашпай туура кетип, жакынкы жылдарда өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Ошондуктан бардыгыңарга бекемден соолук, кажыбас кайрат, ырыс ынтымак тилеп, азыркы болуп жаткан ийгиликтерге туура көз карашта болуп, ар бириңер өз салымыңарды кошосуңар деген үмүттөмүн. Дагы бир жолу келе жаткан жаңы жылыңар кут болсун деп жазган Бакиев. Эске салсак, Курманбек Бакиев ушул жылдын март айында Кумтөр иши боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга сыртынан соттолгон. Булак Субер Кейджи. Бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде эки кыргызстандык балбан кыз биринчи сапка чыкты. Айсулуу Тыныбекова менен Айпери Медет кызы жыл жыйынтыгы боюнча бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде биринчи орунду ээлешти. Бул тууралуу уюмдун соц тармактагы баракчасына жарыяланды. Рейтинг дүйнө чемпионатындагы, континенталдык чемпионаттагы, Азия жана панамерикалык оюндардагы, ошондой эле
United World Wrestling рейтингдик 4 турнирдеги жыйынтыктардын негизинде түзүлгөн. Айсулуу Тыныбекова эң жогорку тепкичке 62 кг салмак категориясына чейинкилер арасында чыкты. Ал эми Айпери Медет кызы 76 кг салмакка чейинкилер ичинде мыкты аталды. Булак Спутник Кежи. Умдем клиникасы тиш орларын дарлоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтар өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. 2023 жылы жер шарындагы адамдардын саны канчага көбөйгөнү белгилүү болду. АКШнын калктык каттоо бюросу жарыялаган маалыматтарга караганда, өткөн жылы жер шарынын калкы 75 миллион адамга көбөйгөн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 2024 жылдын 1 январына карата болжолдонгон дүйнө калкынын саны 8 миллиард 19 миллион 876 миң 189 адамды түзөт. Бул 2023 жылдын жаңы жыл күнүнө карата 75 миллион 162 миң 541ге көп. Эл каттоо бюросунун маалыматы боюнча 2024 жылдын башында секунд сайын 4,3 ымыркай төрөлөт жана секунд сайын 2 адам өлөт. Булак Супер Кейжи. АКШ орбитага аскердик X-37 космопланын учурду. АКШ космоско X-37B жашыруун аскердик космопланын 7-син учурганын 29 декабрда Америка Добушу радиосу билдирди. Флорида штатындагы Канаверал тоңшугунан учурулган бул космоплан Элон Масктын SpaceX компаниясынын эң оор класстагы буга чейинки миссиялардан айырмаланып, жогорураак орбитага жеткире алчу Falcon Heavy ракетасынын жардамы менен учурулган алгачкы автоматтык аппарат болуп калды. Буга чейинки 5 жолу автоматтык аппаратты учуруу үчүн Boeing жана Lockheed Martin компанияларынын United Launch Alliance биргелешкен ишканасы өндүргөн Atlas V ракета алып жүрүүчүсү колдонулуп келген. Ал эми 6-сын 2020 жылдын май айында SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракета алып жүрүүчүсү учурган. Бүгүнкү космостук кеме аба ырайынан жана айрым техникалык көйгөйлөрдөн улам белгиленген убакыттан 2 аптадан кийин гана учурулду. Жакында Кытайда космоско 2020 жылдан бери 3-чү жолу өзүнүн Shenlong автоматтык космопланын учурган. АКШнын буга чейинки космопланы орбитада 2 жылдан ашуун убакыт болуп, жерге былтыр ноябрда кайтып келген. Булак Назар Ньюс Кейжи.